Аллах Таала өзүнүн шафи ысмынын чагылуусу үчүн ооруларды жана ал оорулардын дабасында кошо жараткан. Ал дабалардын бирөөсү да Рамазан айынын орозосу. Орозонун руханиятыбызга, коомубузга, жеке жашообузга тийгизген таасирлери боюнча буга чейин азын-аулак кеп салганбыз. Бүгүн орозонун рак илдетинин алдын алууда да теңдешсиз даба болуп берээрин илимий изилдөөлөрдүн негизинде ачыктап беребиз. Биологиялык акылды ташып жүргөн оору деп сыпатталган рак илдети менен медицина тармагы азыркы күнгө чейин күрөшүп келүүдө. Рак клеткаларын карапайым бир тилде жалпактап түшүндүрө турган болсок, адам денесинде эски клеткалардын өлүп, ордуна жаңы клеткалардын жаралуу системасы иштеп турары бизге маалым. Рак менен ооруган организмде эски клеткалардын өлүп жок болуу процесси иштен чыгат. Жаңы клеткалар улам жаралып, эскилери да жок болбогондугунан улам клеткалар үзгүлтүксүз көбөйүп, денеде өсүп барган бир жара пайда болот. Рак клеткасы мына ошол тездик менен чоңоюп бараткан клеткалардын топтому. Рак клеткалары дарлоо ыкмаларына карата коргонуусу эң мыкты. Бул илдеттин түрдүү аракеттенүү касиеттери бар. Өпкө рагы болсун же аялдарда кездешкен көкүрөк рагы болсун, булардын эч кайсынысы бир деңгээлде кеткен оору түрлөрүнөн эмес. Дүйнө жүзү боюнча рак илдетине чалдыккандардын санын аныкташканда таң калыштуу статистикалар пайда болгон. Деги эле рак илдети менен ооругандарды жалпы адамзаттын санына бөлө турган болсок, ар бир 100 000 кишинин 198-и рак илдети менен ооруйт. Өлкөлөр, аймактар боюнча айта турган болсок, сандар жүрөктү түшүрөт. Мисалы, Казакстанда ар бир 100 000 кишинин 270-и, Орусияда ар бир 100 000 кишинин 350-сү, Америкада 352-си, Европада 450-сү, Австралияда ар бир 100 000 кишинин 468-и бул илдет менен ооруп келет. Мусулман өлкөлөрүн карай турган болсок, рак оорусуна чалдыккандардын сандык көрсөткүчү эң аз өлчөмдө болуп чыккан. Мисалы, жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү ар бир 100 000 кишинин 100-ü гана бул илдетке чалдыккан. Тагыраак айтканда, Арабистанда 100 000ден 96-сы, Йеменде 100 000ден 97-си, Умманда 100 000ден 104-ü, ал эми Катарда 100 000ден 107-си бул илдетке чалдыккан. Эмне үчүн бул илдетке чалдыккандар мусулман чөлкөмүндө аз, ал эми батыш өлкөлөрүндө көп. Чындыгында рак клеткалары шекер азыктары менен азыктанышат. Маселенин эң кызыгы мына ушунда. Шириндиктерди аз колдонгон кээ бирки Европа өлкөлөрүнө караганда, айрым мусулман өлкөлөрү тамак аштарында шириндиктерди көп колдонгондугуна карабай, рак оорусу менен жабыркагандар алдаганча аз. Мусулман өлкөлөрүндө таттуу азыктар көп колдонулгандыктан кант диабети менен ооругандар таң калбай турган даражада бар. Бирок рак дарты менен ооругандардын саны күтүлгөндөн да аз болуусу иликтөөчүлөрдү таң калдырбай койгон эмес. Мунун эң негизги себеби орозо. О, менин бир тууганым, калкынын басымдуу бөлүгү орозо кармагандыгы үчүн рак илдетинин көрсөткүчү алдаганча аз бул мусулман өлкөлөрдө. Рамазан айындагы орозо бул жөн эле ачка жүрүү эмес, тескерисинче улуу акыйкаттарды камтып жүргөн ибадат, Аллахтын өкүмү. Ооба, биз мусулмандар орозону Аллах буйруган үчүн гана кармайбыз, башка максатыбыз жок. Орозо кармоонун натыйжасында ден соолукка көрсөткөн нечендеген пайдаларын адамдар билсе, мусулмандар эле эмес, башка диндин өкүлдөрү да жарышып орозо тутушмак. Эң эле башта орозо кармоо рак илдетинин алдын алууда орду чоң. Анткени орозо кармоо менен өзүңүздө эле эмес, жаңыдан пайда болуп келе жаткан рак клеткаларында ач калтырасыз. Рак клеткаларында кадимки клеткаларга караганда 50 эсе көп болгон инсулин рецепторлору бар. Мындан улам рак клеткалары салыштырмалуу дагы да көбүрөөк глюкоза талап кылышат. Башкача айтканда, рак клеткалары шекерди сүйөт. Рамазанда кечке ачка жана суусуз калуу менен организмдин шекерге болгон талабын дагы да жөнгө салат. Экинчиден, орозо кармоо аутофагиянын иштөөсүн жакшыртат. Организмде аутофагиянын же башкача айтканда сиңирүү системасынын жакшы иштөөсү эски жана бузулган белоктордун калыбына келүүсүнө жардам берет. Орозо кармабасак, сиңирүү системасы тынымсыз тамактануудан улам ашыкча шлактарды сиңирип жетишпей калат. Рак илдетине кабылган организмде да ушул система иштен чыгат. Орозо кармаганда
клеткалар эс алып, зыяндуу заттарды сиңирип жок кылууга жетишүү менен рактын алдын алган болот. Үчүнчүдөн, орозо кармаганыңызда иммунитеттик системаңызды күчтөнтүп, организмде жаңы иммундук клеткалардын түзүлүүсүнө жардам берген болосуз. Анан да клетканын ичинде дагы да көбүрөөк лизосомалар пайда болот. Лизосомалардын организмде рак клеткаларын жана вирустарды өлтүрүүдө орду чоң. Ооба бир тууганым, бактылуулук динде. Аллах бактылуулукту динге койгон. Башкача айтканда, диндин эрежесине баш ийип жашаган адамга сыйлык катары сөзсүз акыретте эле эмес, бул дүйнөдө да жараткан бакыттын даамын тартуулайт. Эгер адамдар Аллахка ишенбесе да, орозо кармоо буйругуна баш ийсе, сыйлыгын бул дүйнөдө эле табаары шексиз. Анткени Аллах касиеттүү ыйык Куранда: "Эй ыймандуулар, силерде мурдагыларга буйрулгандай эле силерге да орозо кармоо буйрулду" деп буйрук кылууда. Албетте, биз мусулмандар орозону рактан арылуу үчүн кармабайбыз. Бул далилдер биз туткан орозобуздун баалуулугун дагы да тереңден түшүнүү максатында ошол эле кезде далил каалагандарга аргумент катары сунушталды. Биз чынында орозону Аллах буйруган үчүн гана кармайбыз. Ага алган пайдалары, сооптору Аллахтан гана болот. Аллах үчүн кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү орозо айында Аллахым тазалап кечирген болсун.